Сен эмне үчүн Жалал Абадтык болуп туруп, Жалал Абадтык Ташаевди колдобой жатасың дегендер бар. А мен Кыргыздын баласымын. Саламатсыздарбы? Кызыктуу окуялар алдыда. Сен саясатка киришпейин десең, саясат сага кирип келет экен. Анан айла жок саясатчы болот экенсиң. Бирок дагы эле болсо саясатчы болбогонго аракет кылайын дейсиң. Баары бир сенин туштарыңан чыгып, жамандап, көрө албастык, ичи таарлык кыла беришет экен. А бирок сенден бир гана нерсе акыйкаттык, калыстык гана кетпейт. Сен эмне үчүн Жалал Абадтык болуп туруп, Жалал Абадтык Ташаевди колдобой жатасың дегендер бар. А мен Кыргыздын баласымын. Мен кыргызстандыкмын. Мен эч кимди бөлбөйм. И бөлгүм да келбейт. Көп саясатчылар менин өмүрүмдө мени колдонгусу келди. Өздөрүнүн отрядына, командасына кошкусу келген. Бирок мен дагы бир дагы команданын сөзүн уккан эмесмин. Бирөөнү дагы мен командир кылган эмесмин. Мүмкүн кеңешсе кеңешкендирмин. Анткени мен андан сабак алып, өлкөнүн ичинде кандай саясат жүрүп атканын билгим келген үчүн ошол саясатчы менен мүмкүн сүйлөшкөндүрмүн. Бирок түпкүлүмдө менде калыстык, акыйкаттык гана турган. Бүгүнкү күндө мен алардын баарын айтканга туура келди. Себеп дегенде көпкөн көпөс, баатыр, генералдыктан генералдыктарды алып, генерал боло баштады. Манипуляция кыла баштады. Өзүнөн башка кишини айтсаң көрө албай, мен ал аймакта мен гана баатырмын, мен гана кереймин, мен гана лидермин дегенге чейин жетти. А бирок ошол Жалал Абадта нечендеген күчтүү адамдар чыккан. Жалал Абадтын тарыхы терең. Керек болсо космонавттар дагы тридцатканын ичине кирген. Муну мен Жалал Абад шаарынын тарыхын, энциклопедиясын жазып жакшы билем. Мен муну айтып жатканымдын себеби 2010-жылы, 2005-жылдагы революцияда мени Тогуз-Тородон Жалал Абадка алып келишти. Мына ошол жерден революция болуп, сен Жалал Абадка журналист, телевидениеге кирип иштейсиң деп, мени ошол кезде губернатор, Жалал Абад шаарынын мэри Шаршеналиевдер алып келип, Жалал Абад телевидениесине иштетишти. Сен де жүрек бала экенсиң, сенде сөз бар экен, текстти жакшы жазат экенсиң деп мен ошол жерге кирип иштеп, анан 2005-жылы революция болду. Мына ошол жерге туш болдум. Ошондо Жалал Абад телевидениесинин жетекчиси дайыма КТР менен түз өпүргө, теле көпүрөнү алып барасың деп мени алып барды. Рахмат. Андарбек Зулумбеков деген жетекчи болгон. Ал эми 2010-жылы укмуштуудай окуя болду. Эгерде Бишкекте апрель окуясы болсо, Ошто июнь окуясы болсо, Жалал Абадта апрель, май, июнь окуясы калчылдап турду. Себеп дегенде эки бийлик кармашты. Мурунку Бакиев Жалал Абадка көчүп келе калса, келе турган убактылуу бийлик Отунбаева, Атамбаев, Текебаев баштаган бийлик кармашты. Мына ошол жерде Жалал Абад облустук телерадио компаниясынын журналисттери иш таштады. Иштебейбиз деди. Ал жерде Арапбаева Айжамал, анан Шамшиева бар экен. Ошондой эле кадрлар бөлүмүнүн башчысы Айчүрөк Исаева калыптыр. Калгандардын баары иш таштап, биз иштебейбиз деп Эркин Кайымов деген Жалал Абад телевидениесинин жетекчиси болгону бир ай эле болуптур. Ага каршылык көрсөтүп, иштешпей коюшту. Кайымовду коркутушуптур. Ал корккондон иштебей качып кетти. Себеп дегенде эки бийлик талашып атат да, Бакиев менен Атамбаев тарап. Мына ошондо кагылышы болгондо
Телевидение иштебей калды. Анда бир гана телевидение болчу. Азыр кээ бирөөлөр калп айтып атпайбы, 7 канал болчу. 7 канал орду түбү менен жок болгон. Бир гана Жалал Абад телевидениясын карап турган. Мына ошондо жетекчи керек болгон. Мына ушул маалда ошол кездеги губернатор Бектур Асанов мага 3 жолу сунуш кылды. Мен үчөөнөн тең отказ кылдым. Кагылышып атса, урушта ким ага макул болот? Акырында эл тополоң болуп көтөрүлүп, Бектур Асановду сен эмне үчүн Жалал Абадтык болгондон кийин Жалал Абадтык Бакиевди колдобойсуң? Сен башка жакты эмне колдойсуң? Бектур Асанов мага өлкөнүн стабилдүүлүгү, өлкөнүн туруктуулугу керек деп, ал өзүнүн өжөрүлүгүнө салды. Мына ошондо Бектур Асановду сабашты. Сабаганда Бектур Асанов башы кан. Аны мен айтты. Сен Жалал Абадка телевидение бол. Мына көрдүңбү? Эгер сен болбосоң, ким болот деп мени Жалал Абад телевидениясына койду. Азыр саламатсыздарбы, сиздер менен журналист, жазуучу Куттумедин Базаркулов. Жамандын жамандыгы чыгып атса, жамандап атышат деп атышат. Жамандар. Ошол жамандыга жагалданган жагампоздору. Ошондой эле анын айыбын мамлекет угузуп, мамлекет айыптап атса, сен айыптап атасың деп, анын айыбын айткан адамды айыптап жатышат да. Бул эмне деген? Ошондой эле анын айыбын мамлекет угузду. Генералдын айыбын генералдар угузуп атат. Эми анын тагдыры сот чечет. Ошондой эле анын угузулган айыбын сот тастыктайт, тактап берет. Ошондой эле соттун 3 станциясы бар. Ошол 3 нерседен өтөт, 3 соттук отурумдан өтөт. Анан дагы бир нерсе, ушул мен айтат элем да, могу жаманга болушуп, жаман көрүнбөй эле койгулачы. Эми анын баардыгы ачык эле көрүнүп атпайбы? Мамлекет деген бул эл, мамлекеттик орган айыптап жатат, айыбын угузуп жатат. Анан жеке адамдын кандай иши бар? Ал генералың болобу, не балекетиң болот, спикериң болобу, не балекет болот. Анан дагы бир нерсе, ушундай бир нерселерди айтышат экен, баардыгы ачык эле көрүнүп турат. Мен бир нерселерин айтайынчы. Эч убакта киши өлтүргөн адамды жактабагылачы. Жараткандын күнөөсүнө кабыл болбогулачы. А киши өлтүргөн адам өзү мен өлтүрдүм деген маанисин, маңызын чыгарып берген. Мен ликвидировать этип бергенбиз. Айылгасы жок, мен ошондой функционалдык милдетимди аткардым деп өзүнүн айыбын өзү ачкан, өзүнүн абирин өзү ачкан. Бүгүн деген технологиянын заманы. Эгер аны калп десе, видеосу да турат, аудиосу да турат, и ошондой эле жазуусу да турат. Ошондуктан жаманды жактап, жаман көрүнбөй эле койгулачы. Айыптууну коргойм деп, айыптуу болбой эле койгулачы. Мен силерге айтарым. Жакшы жолго түшкүлөчү. Анын баарын Кудай карап турат. Кудай алдында айткан, Кудай алдында өзүнүн күнөөсүн алган. Керек болсо өлтүрүп алып, кечке алып мактанган. Кудайдын куттуу күнүндө адам өлтүргөнүн айтып, өзүнүн айыбын өзү ачпады беле. Эми ушул да калп. Рахмат көңүл бөлгөндөрүңүздарга.